Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Талас шаарынын жана Талас областынын жергиликтүү тургундары. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарынан Горький көчөсүнөн киргенде Ленинадан Мира көчөсүнөн ушул полуподвальный жаңы ремонту менен ушул там сатыкка чыкты туугандар. Баасы $32.000 сурап жатышат. Үйдүн ээсинин номерин алдына калтырып койдум. Сөзсүз түрдө үйдүн ээси менен байланышсаңыздар болот. Бул тарабынан вокзал жактан Крупская көчөсүнөн кирип келсеңиздер болот. Крупская менен кирип келгенде Мира көчө менен Горькийге жетпей, сол жак бетте ушул үй жайгашкан. Азыр мен силерге үйдүн ичин толугу менен подвалын, огородун бүт баарын тартып бермекчимин. Экрандан алыстабай, сөзсүз түрдө аягына чейин көрүңүздөр туугандар. Мына бул жерде номерин да силерге тактап тартып берип коеюн. Ушул номер аркылуу үйдүн ээлери менен таанышсаңыздар болот туугандар. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына туугандар, киргенде эле ушинтип алдында ёлкалар бар экен. Үйдүн тазалыгын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тамдын размери 10-12 экен туугандар. Кыргызда эшиктин алдын көрүп төрүнөт дегенде эшиктин алдынын бүт бардыгы таптаза. Бүттүгү бир сыйра капитальный ремонттон өткөн экен туугандар. Мен силерге азыр үйдүн ичин тартып бермекчимин. Үйдүн ичин көрөбүз азыр кандай ремонттон өткөн экен. Бисмилла. Бул жерин карасак туугандар, бул жер бут чечер экен. Жаңы сырдалыптыр, красителиптир, бүт бардыгы жаңы акталып, үстүн көрүп атасыздар, потолок пластиктен экен. Общий бул тамда 7 комнат жайгашкан экен туугандар. Мына көрүп атасыздар, бүттүгү толук красителип, жаңы ремонту бүткөн экен үйдүн ичинде. Бул жагы кухня окшойт, отопление бул жерде бүт бардыгы чугунный батарейкалар коюлган экен. Кышкысын жылуу, жайкысын салкын. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жерге киргенде, кухнядан нары киргенде, бул жагы ванна экен. Ичинде бүт бардыгы жайгашкан. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, аристон, ванна, унитаз, бүт бардыгы бар. Үй толук шарты менен десек жарашат туугандар. Бардыгы сырдалган, красителген, таптаза. Бул үйгө только мебелиңиздер менен алып эле кирип келип эле жашай берсеңиздер болот. Кухнясынан чыккандан кийин бул жактан төрдү карай киребиз. Бул жакта коридордон киргенде сол жак бетин карайбыз. Бул жакта детский комната деп да койсок болот, спальня деле кылып койсок болот. Албетте баягы үйдүн ичи мебель менен расстановка болсо толук түрдө мебелдерин ичин айтып бермекчибиз. Бирок бүгүнкү күндө үйдүн ичи жаңы ремонттон чыгып, ичинде эч кандай эмерек жок туугандар. Мына бүттүгү после покраски жаңы капремонттон кийин экен. Мына бул жагы зал экен туугандар. Көрүп атасыздар өзүңүздөр, бүт бардыгы таптаза, красителген, ар бир нерсе өзүнүн орду менен чык этип жасаптыр бул үйдө. Бул жагы спальня экен туугандар. Спальняны да көрүп атасыздар. Бул үй мага жакты абдан туугандар. Себеби баягы киргенде эле үйдүн тазалыгы, үйдүн тыкандыгы, лишний эч нерсе жоктугу бул жерде. Мага аябай жакты. Эми силерге азыр эшикке чыгып, огород жагын тартып бермекчимин туугандар. Экрандан алыстабаңыздар. Эшиктин алдынан чыккандан кийин эле огород экен. Мына огородду көрүп атасыздар. Огороддо алмурут бар экен. Аябай жакшы кылып өскөн экен. Түшүмдү жакшы берген экен. Участок 6 сотук экен. Бул жакта топка дейт. Топкасына киргенде, топкасы электрический экен, жана көмүр менен, от менен да жакшы болот экен. Үйдүн ээлери айтып атат, кышкысын аябай үй жылуу, жайкысын салкын дейт. Топка жагынан бул жерде эч кандай проблема жок экен. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, трехфазка экен, бирок электрический дагы баягы мыйзам чегинде уруксат берсе, топка кылсаңыздар болот. Бул жагы чакан кампа. Бул жерге үйдөгү кетмен, күрөк, башка керектүү нерселерин баарын сырттасак болот. Бул жагы болсо чакан баня экен. Банясында полностью жаңы жасаган экен, эшиктерине чейин жаңы отургузуп, ичин баарын краситип, сырдап, ичин кыскасы бүт баарын жаңырткан экен. Бул жердин ичи аябай жаңы экен. Мына туугандар, мен силерге огород жакты да көрсөтүп бермекчимин. Огородко каалаган нерсеңиздерди отургузсаңыздар болот. Эми мен силерге подвалын тартып бермекчимин. Подвалын көрөсүздөр, Кудай буйруса. Подвалы да аябай кенен экен.
бул жактан машина менен келип гараж катары кирип кетсе да болот. Кааласаңыздар, кладовканы көрүп атасыздар, общий подвалдын аянтып 45 квадратный метр экен. Бул жактан киргенде бул жагы кладовка экен. Бул жерге кышкысын варенье, салат, башка ар түрдүү нерселерди метсеңиздер болот. Бул жерде өз көрүп атабыз, Трансбойдо турат. Бул жерде машинаны да жууса болот экен. Бул үй ипотекага да каралат. Ошондуктан үй ээлери менен сөзсүз түрдө байланышып сүйлөшөсүздөр болот. Биздин видеолордон алыстабаңыздар, лайк басып, комментарий калтырып, сөзсүз түрдө бөлүшкөндү унутпаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.